Нокенде жаш келин өз жанын кыйган, бул боюнча каттуу иликтөөлөр башталды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин бир устолдо көк чайдан бастырып отурган сүрөтү тарады. ФИТтин дөңгөлөгү пачак болгон, Бишкекте автобус менен ФИТ унаасы бетме-бет кагышкан. Өкүнүчтүү окуя Аламүдүн районунда 8 жаштагы баланын жансыз денеси көлмөдөн табылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аламүдүн районунда 8 жаштагы баланын сөөгү көлмөдөн табылды. Чүй облустунун Аламүдүн районундагы Ленин айылындагы кичинекей көлмөдө 8 жаштагы бала чөгүп каза болду. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 2025-жылдын 17 августунда болгон. Саат 14:34 маалымат түшүп, жерине 3 куткаруучу атайын унаа менен чыккан. Чөгүп кеткен баланын аты жөнү такталып, ал 2016-жылы туулган Жаран экени белгилүү болду. Бала Бишкектин Дордой конушунда жайгашкан. Издөө иштеринин жыйынтыгында бала саат 16:29 табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Алайда бычакталган жигит боюнча милиция өн катты. Августта Ош облусунун Алай районунун Будалык айылында жайгашкан эс алуу жайындагы жигиттин бычакталышы боюнча облустук милиция өн катты. Маалым болгондой, адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары 2008-2007 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Айта кетсек, окуя 14 августта катталды. Каза болгон жигиттин жакындарынын айтымында кыргашалуу окуяда 3 жаран бычактан улам жаратылып, алардын бири жеринде каза болду. Милиция шектүүлөр эс алуу жайдын кызматкерлери экендигин тастыктады. Журналист Нургазы Анаркулов Ташиев жумушка таңкы 5-те келип, түн огондо кайтат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын мурунку башчысы журналист Нургазы Анаркулов социалдык тармактагы баракчасына жазды. 17 август иш үстүндөгү түштөнү эл баатыры генерал Камчыбек Ташиевке да, Ордолу Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевка дагы элдин ишеними чоң. Андыктан дем алыш күнү экендигине карабастан тынбай эл аралап курулуштарды жүрүшү, тапшырмалардын аткарылышын көзөмөл кылып жүрүшөт. Камчыбек Ташиевдин иш графигин эл жакшы билип калды. Жумушка таңкы 5-те келип, түн огондо кайтат. Оштун мэри да генералдын графигин тандап, кем калышпай эмгектенүүдө. Буга чыдабаган атка минерлер кызматын тапшырып кетип жатат деп жазылат билдирүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мамдумада эмгек мигранттарына үй бүлөсүн Орусияга алып барууга тыюу салуу сунуштады. Эмгек мигранттары Орусияда үй бүлөсүз иштеп, келишим бүткөн соң мекенине кайтып кетиши керек. Бул тууралуу 17 августта Справедливая Россия за правду партиясынын лидери, мамлекеттик думанын депутаты Сергей Миронов билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Эгер чындап эле кайсыл бир аймактарда мигранттар жумушчу күч катары керек болуп жатса, макулдук берели. Бирок көптөгөн аймактар алардан баш тартып эч нерсе болгон жок. Эгер такыр болбой жатса, анда үй бүлөсүз келишсин. Келди, иштеди, акчасын алды, кетти деп бөлүштү ал ТАСС агенттигине. Миронов бул чара Орусияда бала бакчалар жана мектептер үчүн орун жетиштүү болушуна өбөлгө түзөт деп белгиледи. Бишкекте автобус менен Honda Fit кагышты. 16 августта кечинде Бишкекте жол кырсыгы катталды. Автобус менен Honda Fit унаасы кагышкан. Күбөлөр билдиришкендей, автобустун айдоочусу каршы тилкеге чыгып, жеңил унаага урунган. Натыйжада Honda Fit унаасы автобус менен жүк ташуучу машинанын ортосунда кысылып, олуттуу жабыркаган. Артка айнеги сынган, алдыңкы жана арткы кузову бузулган. Кырсыктан адамдар жабыркаганы же жабыркабаганы азырынча белгисиз. Нокенде өз жанын кыйды деген келиндин өлүмү иликтенүүдө. 13 августта Жалал-Абад облусунун Нокен районунда 2001 жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдүн жайкы ашканасында асынып каза болгонун облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди.
13 август күнү Ноокен райондук милициясына тез жардам кызматынан маалымат түшүп, факт Ноокен риптин маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Тергөө тобу маркумдун сөөгүнө сырттан кароо жүргүзгөн учурда жараттар аныкталган эмес. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Маалыматка караганда келин жолдошу менен 2023 жылдын август айында ажырашып, кайра ушул жылдын апрелинде жарашкан. Маркумдун жакындары, бир тууган эжеси Эльвира Эмилбек кызы буга чейин күйөө баласы сиңдисине кол көтөргөнүн айтып, окуяны кылдат териштирип берүүнү укук коргоо органдарынан суранган. Жакындары карындашынын колу жана буту шишип кеткени, ал эми аркасында көк ала так бар экенин билдирип жатат. Булак Азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.